29-июлга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Бишкек жаш жете эле кыз менен жыныстык катнашка шектелген жигит кармалды. 29-июлда Бишкек шаардык милициясы Ататүрк Сейил багында жашы жете эле кыз менен жыныстык катнашка барууга шектелген жигит кармалганын билдирди. Окуя боюнча Октябрь райондук милициясына 20-июлда арыз түшкөн. Арыз ээси 15 жаштагы кыз менен жыныстык катнашка барган кишиге чара көрүүнү өтүнгөн. Милиция бул боюнча 16 жашка толо элек кыз менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер беренеси менен иш козгоп, бардык керектүү экспертизалар дайындалганын билдирди. Кылмышка шектүү катары 25 жаштагы жигит кармалып, Октябрь райондук сотунун чечими менен тергөө абагына киргизилди. Уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоонун мөөнөтү 15 августка чейин узартылды. УКМКнын басма сөз кызматы 25 июлга чейин өлкөгө алып келинген тастыктоочу кагазы жок телефондорду каттоонун мөөнөтү узартылганын кабарлады. Ага ылайык буга чейин каттоодон өтпөгөн уюлдук операторлордун абоненттерине эч кандай чектөө болбойт. Кабыл алынган өзгөртүүлөрдүн алкагында телефонду каттоо үчүн 600 сом өлчөмүндөгү милдеттүү төлөм, анын ичинде кошумча нарк салыгы жана сатуудагы салыкты төлөө түздөн-түз сатуучуларга, импорттоочуларга жана рейдерлерге жүктөлөт дешти атайын кызматтан. Уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо 25 июнда башталган. Салык кызматы мындай чара эсепке алынбаган аткез жана уурдалган телефондорду пайдалануудан коргоо максатында жасалып жатканын билдирген. Чыныбай Турсунбековдун кызы эч жака кетпөө тилгаты менен бошотулду. Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештин мурдагы төрагасы жана маркум ишкер Чыныбай Турсунбековдун кызы Айдай Турсунбекованы эч жака кетпөө тилгаты менен бошотту. Турсунбекованын баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен сотко УКМКнын тергөөчүлөрү кайрылганы маалым болду. Айдай Турсунбекованын эжеси Бегимай үй камагында. Мурдагы спикердин кыздарына кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен иш козголгон. Буга чейин Чыныбай Турсунбековдун балдарына таандык Капитал банктын 100% акциясы Минкапка караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигине өткөнү айтылган. Банктын 40% Турсунбековдун уулу Эржанга, 30% кыздары Айдай менен Бегимайга таандык болгон. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев маркум спикердин кыздары мыйзамсыз иштер менен алектенген деп билдирген. Анын айтымында банк 2010-жылы Максим Бакиевдин Турсунбековдорго рейдерлик жол менен өтүп, Капитал банк болуп өзгөртүлгөн. Ташиев банк сатылса, андан түшкөн акча ипотекалык турак жайларды курууга жумшаларын айткан. Мамлекет чет өлкөдөгү элчилик, өкүлчүлүктүн кызматкерлерине батир кеңсе алып берет. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине майык куруп, Кыргызстандын чет өлкөдөгү элчилик өкүлчүлүктөрүнө батир кеңселер алып берилип жатканын айтып, бул казынага зыян алып келбей турганын билдирди. Ижарага алынган кеңселер ижарага алып жашап жүрүшкөн батирлер казынага оорчулук келтирип келген. Мисалы, Нью-Йоркто буудагы биздин өкүлчүлүк бар. Андагы өкүлчүлүгүбүзгө 30 жылдан бери ижарага батир алып берип келет экенбиз. Айына $5000 ижара акысын төлөп жатыптырбыз. Элестеткиле 30 жылда канча акчабыз кеткенин. Бир эле өкүлчүлүгүбүзгө 4 батирдин акчасы кетиптир. Эгерде башында эле бир батир сатып бергенибизде 10 эле жылда өзүн актап түп өлкө мамлекеттин менчиги болуп калмак, деди өлкө башчысы. Президент 30 өлкөдө элчилик, 11 өлкөдө консулдук, бууда өкүлчүлүк бар экенин, элчиликтерде аз дегенде 6-7 кызматкер иштерин белгиледи. Чет өлкөдө буга чейин өзүбүздүн 3 эле кеңсебиз бар экен. Бирөө Берлинде, өз убагында Апас Жумагулович демилгелеп сатып алып койгон экенбиз. Экинчиси Брюссельде, Чыңгыз Айтматов агабыздын демилгеси менен алыныптыр. Үчүнчүсү Москвада. Калган өлкөлөрдүн баарында ижарага алып отурушат. Мындан ары ижара деген сөздү укпашыбыз керек. 2 жыл мурда бардык өкүлчүлүктөргө батирлерди, кеңселерди сатып бергиле деп министрликке буйрук берген. Азыр иштер жүрүп жатат, деди президент. Тоолуу жана тоо этегиндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 30-31 июлда күн ысыгандан улам мөңгү сууларынын көбөйүшү жана күтүлүп жаткан нөшөлүү жамгырдан улам тоолуу жана тоо этегиндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн экенин кабарлады. Дарыяларда суунун кириши күтүлөт. Буга байланыштуу өкем жарандардан төмөнкү коопсуздук эрежелерин сактоону эскертет. Арыктарды тазалап, жээктерин бекемдеп жана таштанды таштабоону, турак үй жайгашкан жерде жаан суулары агып өтүүгө ылайыкталган арыктын болушун камсыздоону, сел учурунда дароо коопсуз жайга кетүүнү, мүмкүнчүлүк болсо үйдөгү свет, суу газды өчүрүүнү